Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Аман эле болгула, ден соолукта болгула. Чүйдө төрөттөн кийин 36 жаштагы аял каза болду. Тамада жигит бычакталып каза болду. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Чүйдө төрөттөн кийин 36 жаштагы аял каза болду. Бул тууралуу социалдык тармактарга маалымат тарады. Маалым болгондой, анда маркумдун жакындары оорукананын дарыгерлерине наразы болуп, акыйкат издеп жатканы айтылган. Ал эми Чүй ОИБдин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, 11-июнда Чүй облустук ички иштер башкармалыгына Чүй жалпы дарыгердик практика борборундагы жагдай боюнча маалымат түшкөн. Аталган факты боюнча иликтөө иштери башталган. Текшерүү учурунда Токмок шаарынын 1984-жылы туулган тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Ал аталган оорукананын кызматкерлеринин аракетине укуктук баа берүүнү суранган. Алдын ала маалыматка караганда 7-июнда саат 9:30 чамасында анын 1989-жылы туулган сиңдиси 36 жумалык кош бойлуулугу менен Чүй облустук ооруканасына санитардык унаа менен эмес, жеке менчик унаада жөнөтүлгөнүн билдирген. Ал ооруканага жеткирилип, көз жарып, бирок кийин каза болуп калган. Ички иштер органдары тарабынан зарыл болгон бардык иликтөөлөр жүргүзүлүүдө. Соттук медициналык экспертизалар дайындалып, күбөлөр суралууда. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен дарыгердин аракетине укуктук баа берилет. Тамада жигит бычакталып каза болду. Интернет желесинде бычакталган жигит кесиптеш тарабынан өлтүрүлгөнү тууралуу маалымат тараган. Бирок белгилүү Тамада Аман Ибраев бул маалыматты төгүндөп, анын кесиптеш эмес, жердеш тарабынан бычакталганын билдирди. Ал акыркы учурда тамадалыкты токтотуп бизнеске өткөн, бирөөгө зыяны жок, жакшы бала болчу. Спорт менен алектенген спортсмен эле, деди Ибраев. Окуя тууралуу маркумдун башка кесиптештери да социалдык тармактар аркылуу үн катып, терең кайгыруу менен бөлүшүштү. Маалыматтарга караганда жабырлануучу ооруканага жеткирилген, бирок алган жаракаттарынан улам каза болгон. Шаардык милиция шектүү катары 1992-жылы туулган жаран кармалганын билдирип, учурда тергөө иштери жүрүп жатканын маалымдады. Сөгүнүп сүйлөгөн блогер Жанара Осмоналиева 3 суткага камакка алынды. Жарым жылаңач көйнөгү менен талкууда калган блогер камакка алынды. Блогер Жанара Осмоналиева майда бий баштык үчүн 3 суткага камакка алынды. Тактап айтканда, социалдык тармактарда уят сөздөрдү айткан тасмасы үчүн. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Буга чейин Борбор калаада блогердин Бишкектеги эл аралык кино фестивалда ачык кийингени кескин сындарды жараткан. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранчалган ыраазычылык үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар. Реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде деньги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Кыргызстандын АКШдагы элчиси Дональд Трамп менен жолукту. Кыргызстандын АКШдагы элчиси Айбек Молдогазиев ишеним грамотасын тапшыруу аземинде АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушту. Ал Садыр Жапаровдун саламын жеткирип, өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө даяр экенин билдирди. Жооп катары Трамп колдоо жана достук мамилелерди чыңдоо каалоосун билдирди. Камчыбек Ташиев Ак Кайың балдар бакчасынын ачылышына катышты. Бүгүн 17-июнда Бишкек шаарында УКМКнын жана башка күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин балдар үчүн Ак Кайың балдар бакчасы пайдаланууга берилди. Бул тууралуу УКМК билдирди. Бала бакчанын ачылыш аземине Камчыбек Ташиев, УКМК ардагерлери жана өздүк курамы, ошондой эле бала бакчанын тарбиялануучуларынын ата-энелери катышты. Аталган бала бакчанын имараты 1975-жылы курулгандыктан эскилиги жеткен. Мындан улам мекеме толугу менен жаңыланып, 240 балага ылайыкталган 2 кабаттуу имарат курулду. Курулуш иши 2024-жылдын октябрь айында башталып, 2025-жылдын май айында бүткөрүлгөн. Ичинде бардык заманбап шарттар камсыздалган.
Ташиев жаңы бала бакчанын ачылыш аземи менен куттуктап, кызматкерлердин ишмердүүлүгүн жакшыртуу үчүн алардын үй бүлөсүнө кам көрүү, шарт түзүп берүү жетекчиликтин башкы милдети экендигин белгиледи. Андыктан күч түзүмдөрүнүн жоопкерчиликтүү жумушту аркалаган кызматкерлер үчүн ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп, алардын балдары үчүн республиканын бардык аймактарында бала бакчалар курулуп, пайдаланууга берилип жаткандыгын кошумчалады. Ата-энесин сыйлаган акылдуу кыз. Туулган күнүндө ата-энеси кызына алгач белек катары жөнөкөй эле шотка сунуп, анан бул тамаша экенин айтып, чыныгы белекти жаңы iPhone телефонун беришти. Күтүүсүз белекке кубанмак турсун, кыз көзүнө жаш алып, "Мен буга татыктуу эмесмин го, кыйналып калдыңыздар. Бир туугандарым атаңдашпайбы?" деп ыйлап жиберген. Бул көз ирмем ата-энесин терең сыйлаган кичипейиликти, ак ниеттүүлүктү, боорукердикти жүрөгүнө сиңирип чоңойгон кыздын тарбиясынан кабар берет деп катталуучулар жазышууда. Шақта. Al kızım, sen tuğanı pazar kaptır. Спасибо. Она два? Да. Тебе нравится? Конечно. А? Конечно. Olsa onu etti, olsa massajını yapacağım. Тапшырмен. Қара. Кайфты. Hayır, tuğanı yapacağım. Толсы жан. Спасибо. Ой. А вот, шансы пока, муфту стоя вышли, шар посетим. Al. Al. Ала ғой. Al koy. Жан, туған күніңе құтты болсын жан. 16 жасың. Ne yapıyorsun? Sayışında, retekleri. Ой, зон. Не, ұнамай ма не? Басқасын алып берейік па? Туған күн құда емес. Неге? То я же не заслужила. Көшей. Aldın mı? Alsın Tamam, şimdi. sıra dur öyle. Düşün, nesi var? Şimdi adaptör girmeyecek değil mi? Ama adaptörün bir kat araya geldi. Tada. Ала ғой жан. İyiliğine жарат. Аш. Ашыш. Aşağı şimdi zorlay болду. Все, успокойся. Шишоным, менің балапаным. Aşağı. Otursun. Отыр. Все, успокойся. Болды, отключай камеру. Қазір Ерханды ренжиді. Ренжімейді. Неге апалай бересіңдер дейді. Ренжімейді. Бәрі күшті давай. Болды, отключай, все. Жаным.